Kırgız Respublikası'nın prezidenti Japarov Sadır Nurhojoyevich. Мамлекеттик резиденцияда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда Кыргыз Республикасынын сот кызматкерлеринин күнү белгиленди. Иш-чарага өлкөнүн бардык аймактарынан келишкен судьялар Кыргыз Республикасынын президенттик аппараттын, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн өкүлдөрү катышты. Өз сөзүндө Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров коомчулукта азыркы сот тутумуна карата көптөгөн терс пикирлер айтылып жатканына карабастан, судьялар корпусунда кесипкөө, чынчыл, ак ниет, айбирдүү жана кайраттуу адамдар бар экендигине ишенич билдирди. Буюрса, жакынкы арада жаңы конституция кабыл алынып, мамлекетибизде конституциялык чоң реформалар ишке ашырыла баштайт. Алардын алкагында соттук укуктук реформа боюнча дагы алгылыктуу иштер кечиктирилгис шартта аткарылууга жатат. Себеби өзүнүн чечимдери менен соттор жашоонун бардык жактарында таасир этет жана биз декларативдүү түрдө эмес, реалдуу түрдө сот тутумунун өнүгүүсүнө зарыл болгон институционалдык жана укуктук ченемдик негиздерди түзүп беришибиз керек. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы Нургүл Бакирова мыйзамдын диктатурасы менен адилеттүүлүктү орнотууда сот тутумунун ролу чоң экендигин айтты. Соттордун калыс чечимдери жарандарыбыздын акыйкаттыкка болгон ишенимин бекемдеп, укуктук стабилдүүлүктү камсыз кылат. Ал өз кезегинде өлкөдө саясий стабилдүүлүктүн орун алышына өбөлгө түзөт. Сот тутуму бул жооптуу милдетти татыктуу аткарат деп мен сизди ишендирип кетким келет. Андан соң Кыргыз Республикасынын судьяларынын ассоциациясынын конференциясы болуп, анда аталган ассоциациясынын башкармалыгына мүчөлүгүнөн өз калоосу менен отставкага кеткен жогорку соттун судьясы Анархан Базаралиеванын ордуна жогорку соттун судьясы Дилара Арстанбаева шайланды. Салтанаттуу иш-чарада бир катар судьяларга жогорку сотунун, жогорку кеңештин жана өкмөттүн сыйлыктары тапшырылды.